Кутмануу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан иш күнүнүн кечи теледолбоору. Бул ТВ1 KG телеканалы. Бүгүнкү кечтин кезекчиси мен Адилет Каиров болмокчумун. Бүгүнкү эфирибиздин жакшынакай коноктору жана ошондой эле маектери, сюжеттер бардыгы даяр. Андыктан сиздер дагы даяр болсоңуздар, биздин каналдан алыстабаңыздар. Бүгүн 3 декабрь күнгө жума, андыктан жуманы жакшы маанайда узатыш үчүн мыкты музыкалык чыгарма менен эфирибизди баштайлы. Анда эмесе, кеттик. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Дагы бир ирет саламдаша кетели жаңы кошулган биздин телекөрүүчүлөргө кутмандуу кечиңиздер менен. Бул иш күнүнүн кечи теледолбоору ТВ1 KG телеканалы. Сиздер менен Адилет Каиров жана бүгүнкү биздин эфирибиздин темасы кайрымдуулук фондор боюнча кетмекчи. Андыктан биздин куттук студиябызда мыкты инсандардын бири келип отурган учуру Искендер Султаналиев, Феномен коомдук фондунун башчысы, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын иштерин алып баруу боюнча кеңешинин мүчөсү. Ассаламу алейкум, Искендер агай. Алейкум ассалам. Жакшы келип алыңыздар. Рахмат, жакшы. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Билебиз, график аябай оор сиздерде, жумуш көп. Бирок бүгүнкү эфирде сизден жакшынакай маалыматтарды Феномен кайрымдуулук фонду боюнча алып барган иши, жакшынакай маалыматтарды алабыз деген ойдомун. Андыктан кеңиздер маекке өтөлүк. Жалпы эле Феномен кайрымдуулук фондунун алып барган иштери боюнча башында эле сүйлөшө кетелик. Балким телекөрүүчүлөр арасында билишпейт, маалыматы жок. Ошондуктан жалпылай жана пайдалуу маалыматты бере кетсек. Жарайт. Өзүбүз жөнүндө айтып кетсек, биздин фонд 2006-жылы түзүлгөн. Мына уже көп жылдан бери иш алып барабыз. Көбүнчө биз ишибиз көрүүсү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, өспүрүмдөр жана чоң эле студент окуу жайларын бүткөн, иш менен камсыз болбогон адамдар менен иштейбиз да. Ишибиз кандай? Эми биздин философиясы мындай да: ачка адамга күнүгө балык бере турган баары бир киши жок. Спонсор болобу, бүгүнкү күндө бир кайрым жасаган өтө бай кишилер болобу, ал балык негизинен түгөнөт эртең же бирси күнү. Ошондуктан биздин саясатыбыз, фонддун саясаты жалпы ушул адамдарга бир билим берип, бир кесипке ээ болушсун деп ар кайсы курстарды өткөрөбүз да. Аны биз долбоор катары жазып, ошол сынактан өтүп, эл аралык же ушул Кыргызстандагы уюмдар, донорлор бизди каржылайт. Ошол каржылык негизинде биз ошол долбоорлорду ишке ашырабыз жана көптөгөн инсандарга бүгүнкү күндө жардам бердик. Ата кетсек, 2006-жылдан бери биз Сорос, Кыргызстандагы Сорос фондунун жардамы менен 10 компьютер алып, 10 өстөлдү коюп, 10 офистик жанагы отургучтар менен коюп, бит парантатнакай кылып жасап туруп, кабинетибизден 100дөн ашык баланы компьютер менен иштегенди жана интернет менен иштегенди үйрөттүк да. Сайттардан маалымат алганды, электрондук почта менен иштегенди. Негизинен бул, мен ойлойм, абдан жакшы ушул балдарга эртең бир күн мектепти бүтүп, анан окуу жайына тапшырганда жардам берет деп. Себептегенде биз жашаган азыркы заман, бул заманбап технологиялар өнүккөн заман, санарип технологиялар өнүккөн заман, компьютер билбеген киши артта калган киши деп эсептейбиз. Ошондуктан бүгүнкү күндө технологиялар баары өнүктү, атайын сүйлөй турган программалар бар, жанагындай синтез речи деп коет, ошо сүйлөй турган сүйлөө синтезаторлор бар. Ошо негизинде компьютерлер иштеп, ал түгүл бүгүнкү күндө Android жана iPhone уюлдук телефондор дагы жеткиликтүү болуп калды биздин адамдарга. Мыкты. Мен байкашымча сиздерде өзүнчө бир сайт бар экен. Сайттын ичинде аудио китептер, аудио сабактар бар экен. Жалпы эле ошол билим берүү тармагына тиешелүү жана саясатка тиешелүү. Мунун баарын ошол башында эле түзүлгөн программабы же бул өзүнчө бир деңгээлден деңгээлге көтөрүлүп келген түзүлгөн программабы? Бул сайтты биз Сорос Кыргызстан фондусу менен биргеликте алып бардык, алардын каржылыгы менен ишке ашырганбыз. Негизинен эмне буга түрткү болду? Биздин көбүнчө балдарыбыз мектепти атайын Бишкекте жана Ошто атайын жатак мектептер бар. Аякта азиз жана көрүүсү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окуйт. Алар мектепти бүтүп алып, көбүнчөсү ушу укалоочу же музыка багыты боюнча кетишет да. Анан укалоочу факультетти бүтүп алып,
кийин келешек ушу укалоочу болуп иштеп калышат. Мисалы поликлиникада болобу же болбосо бир кандайдыр спорт клубта болобу негизи жумуш менен камсыз болушат да. Ошондуктан көбүнчөсү ошол жака тапшырат. Аларга биз ушул сайтта атайын керектүүчү окуу куралдарды атайын программа менен жаздырып, үйүн чыгартырып, мындай бир сүйлөй турган китеп кылып бердик. Ал сайтка кирип, ошол китепти уга алат. Аякта атайын плеер жазалган, анын паузасы бар. Жанагындай алдыга бурап, артка бурап, 5 секунда, 1 минута. Керек болсо чай ичип алам десе пауза коюп туруп, чай ичип алып туруп, кайта ошол жерден уланса болгондой кылдык да, ыңгайлуу болуп. Негизи биз ойлойбуз, ошол жакта массаж боюнча аябай эле көп китептер бар. Андан тышкары аябай суранычтуу эле анатомия человека деген окуу китеби бар экен, 1-2 том. Ошол авторду да табып, ошону да алардын сунушу боюнча биз аудио китеп кылып чыгардык. Ал долбоор өтө кымбатка түшкөн жок, себеп дегенде аны диктор окуган жок. Аны атайын бир балаболка деген программа бар. Муну орус бир киши түзгөн. Аяққа ар түрдүү синтезаторларды бекитип, сүйлөө синтезаторларын, ар түрдүү тексттерди, китеп, роман, окуу китептерин сүйлөтүп чыгарса болот, MP3 форматында жаздырып. Ошону негизинде биз аларды аткарып, анан сайтка жүктөдүк. Бүгүнкү күндө балдар ошону кирип, окуп, билим алып атышат көп тармактарда. Андан тышкары укалоочудан бөлөк дагы юриспруденция багыты боюнча, музыка багыты боюнча консерваторияга тапшыргандар деле бар. Ошолорго да арнап биз атайын бөлүктөрдү ошактан бөлүмдөр кылып бөлүп койдук. Музыка дисциплиналар өзүнчө, юриспруденция багытындагы дисциплиналар өзүнчө жайгаштырып койдук. Демек, аны юридикалык факультетте окуган азиз студенттерибиз кирип окуй алышат, экзамендерге даярданыша алат. Ошондой эле консерваторияда окуган балдар да окуп, ар кайсы экзамендерге даярдык көрө алышат. Мыкты, кеңештер статистикага карасак, азыркы учурда 2006 жылдан берки алып барган ишиңизде канча сиздерде студенттер, канча негизи эле кадрлар пайда болду? 2006-дан бери биз укалоочу интенсивдик курс деп коет. Ошо менен 60 баланы окутканбыз. Бир айлары менен 60тан ашык баланы окутканбыз. Бир айлары менен себептегенде кээ-бирлери тубаса эмес, ар кайсы травмадан же ооруга жабыркап бир 30тарда, 20дан кийин мектепти бүткөндөн кийин көз чогултуп кон адамдар бар да. Алар адаптация болуш керек, кичине реабилитация болуш керек. Ошолорду да биз бир айлары менен жана манжасы менен окуйт го, ошондойду да курстар менен үйрөткөнбүз. Андан тышкары мына былтыр бир жакшы долбоорубуз болгон. Эл аралык, америкалык, Кыргызстанда америкалык элчилик каржылаган. Анын негизинде биз кулак укпаган адамдарды чач тарач кесибине үйрөттүк. Жана ошондой эле укалоочуга үйрөттүк. Жана ошондой эле визаж кесибине ээ болушту. Биздин көрбөгөн балдарыбыз болсо укалоочуну бүтүштү. Бирок чач тарач андай эмелерди алар өздөштүрө албайт да тилекке каршы. Көздүн көрүүсүнө байланыштуу, мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу, ошондуктан алар укалоочуну эле бүтүштү да. Негизи 86 киши кесипке ээ болду ал долбоордун алкагында. Мыкты. Жалпы эле ушундай коомдук фонддордун ичинде студенттер бүткөндөн кийин кайра өзлөрү иштеп башташат эмеспи, ошол фонддун ичине кирип? Ушундай дагы учурлар болдубу? Болду, андай деле болду. 2006-жылы бизде биздин компьютер курсту аябай мыкты аяктаган Германова Екатерина деген кызыбыз жумушка алдык. Ал маянасын алып, иштеп башка балдарды окутуп, өзүнүн билимдери менен бөлүшүп атты. Ал 3 жылда иштеди, анан Россияга, Орус Федерациясына кетип калганда, күйөөсү менен чогуу ошол жактан бир бакыт издейбиз, эме бир үй турак жай камсыз болбой бияктан анан ошол жака кеткен. Андан тышкары Асель Алдеева деген кызыбызды алганбыз. Аябай мыкты окуган, жакшынакай мындай кыз, аябай адептүү, аябай мындай жоопкерчиликтүү. Ал деле бизде бир азыр унутпасам 8 жылда иштеди. Ар кайсы долбоорлордо маяна алган. Компьютер үйрөтүү мугалими болгон.
жанагы санарип диктофон деп коет го, ошо менен үйрөткөндү. Себеп дегенде биздики көбүнчө студент болуп окуганда лекцияларды жазыш керек да. Аны брайль арүү менен жазганда өтө ыңгайсыз да, себеп дегенде аны менен тешип атканда бүт аудитория угулуп турат да. Тарс деп мындай үн чыгып турат. Кээ бирлерге ыңгайсыз экен, жанында отурган, көзү көргөн студенттерге. Ошондон көбүнчөсү мына юриспруденция багыты боюнча болобу, же укалоочу факультетинде окуган студенттер уялышып жанагы санарип диктофонго жазып алышат. Анан аны керектүүсүн акырын үйдөн брайль менен арибинде жазып алышат да. Ошо менен да үйрөткөнбүз. Андан тышкары уюлдук телефондор азыр чыгып албады, Android бардыгы жеткиликтүү болгондуктан кийин өзүнчө бир курс өткөрүп, аяктан бир 60 баланы биз Android смартфон деп коет, ошол телефондор менен колдонгонду да үйрөттүк. Анын ичинде GPS навигация бар. Ошол GPS навигация менен атайын бир программаны коюп туруп, адам баласы таякча менен өзү шаарды кыдырганга мүмкүнчүлүк ачылат. Ошону да биздин Назира Илимказиева таптакыр көрбөгөн кызыбыз иш алып барган, маянасын алган. Андан тышкары Таалай Садыков да деген байкебиз иштеп кеткен, өзү өтө белгилүү укалоочу, массажист. Бизде бир долбоордун алкагында ушу таяк менен басканды өтө профессионалдуу деңгээлде окуткан болчу. Андан тышкары Эрмек Мукашев деген жигитибиз бир долбоордо 1 ай иштеп кеткен, жардам берип, анда убактылуу иштебей жүргөн болчу. Ал да бир долбоордун менеджери болуп кеткен. Азыр эсимде түшкөндөр ошолор. Андан тышкары Самарбек кызы Эльвира жана Илимказиева Назира бизде брайль арүү менен чыгарган китептерди текшерип, тифлокорректор деп коет, ошондой болуп да иштеп кетишкен. Мен азыр иштегенде эсимде түшкөндөрдү айтып атам да. Мындан дагы адамдар болгон иштеген. Бир аз эле. Ооба, бул мындай бир эстегендерди айтып кеттим. Мыкты. Анан өзүңүз дагы балдар менен иш алып барасыз да, окутасыз, алар менен жолугуп турасыз. Анан чындыгында эле билим берүү тармагынан негизинде эле өспүрүмдөрдү, жаш балдарды баягы окутуп, дисциплинага туура келчү нерселерди айтып берүү оор эмеспи? Анан кандайдыр бир окуялар болду эле сиздин эсиңизде калган, балким күлкүнчтүү болобу, балким кандайдыр бир сизге оор татаал бир ситуациялар болду эле. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бизде мындай долбоор менен иштеп атканда эч кандай чек койбойбуз да, мынча жаштарга чейин депчи. Ошондуктан бизге и жаштар келчү, мектеп курактагы, и студенттер да келчү, жана ошондой эле улгайган эже апалар келчү да, байкелер. Ошондо 1-2 эже келген, анан бир байке ошолорду кичине кыйыныраак болгон окуткан. Себеп дегенде жаштар 65, андан ашыкта куракта болчу. Анан менин жанагы Катя деген кызым өтө кыйналып, мен бүгүнкү теманы түшүндүрсөм, эртең сурасаң эчтеке билбейт. Кайталап берем, кайта сурайм. Бизде мындай да, биз окутуп атканда теорияны эле бербейбиз да. Мисалы, билесиңер да, жогорку окуу жайларында биринчи теорияны бере берет, анан семинар башталат. Анан эстейт, анан китепти жатып алып окуш керек, туурабы? Кээбилер окубай эле, дайынданбай эле келишет. Биз ошондой болбосун деп, биздики себеп дегенде 2-3 айлык бир цикл 2-3 ай болот да. Биз анын ичинде аны компьютерди баскандан баштап нөлдөн, тиги мындай бир жогорку профессионалдык деңгээлге чейин жеткиришибиз керек да. Компьютер тетиги менен иштегендечи, компьютер, интернет өтө кыйын. Себеп дегенде көрбөгөн киши клавиатураны биринчи жолу көрүп атса, ал биринчи ошол клавиатураны басканды үйрөнүш керек. Ар бир тамга кайсы жерде жайгашкан, А, О, Р, Л, Д, Ж жана башка бүт алфавиттен бөлөк анын атайында клавишалар болот. Ctrl, Alt, Windows, өйдө жагында F1ден F12ге чейин атайык функционалдык клавишалар да бар. Ошонун баарын бул жатка үйрөнүш керек. Бул эң биринчи. Бул өтө оор. Андан кийин атайын программа менен тренажер кноп деп коет, ошо менен басып, ал өзү үйрөтүп турат. Мугалим четтен эле карап турат. Ал атайын украиндик бир программист менен, көз көрбөгөн программист менен жазылган программа. Ал профессионалдык деңгээлге чейин колду коюп берет да клавиатурага. Мына 10 манжа менен басканды. Аны жакшы өткөн адам, мен азыр жаңылбасам 1 минутада 200-300 символ жазганга жетишет. Бул өтө жакшы скорость. Бул жанагы слепая печать деп коет го, машинисткалар жанагындай секретарь референттер басканда үйрөнүшөт. Мисалы, мен скоростум 300 символ минутада. Бул өтө бачым. Көзү көргөн адам баласына мындай 2-3 манда менен базат го, мен сразу он менен базам. Биз ошондой деңгээлге биздин ошо окуган балдарыбызды жеткиришибиз. Анан улгайган адамдар кичине баары бир баягы эс тутуму кичине аксайт, мындай бир жалкоолук да пайда болобу, жашына карата ошолор менен кичине кыйналган учурлар болчу.
чын айтканда. А жаштар менен андай көйгөй жок болчу. Сиздердин сайттан окуп калдым, ушул сиздин коомдук фонддун эң башкы максаты мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коом менен баарлаштыруу, аралаштыруу. Канчалык деңгээлде сиздердин максатыңыздарга жеттиңиздер? Бүгүнкү күндө мен ойлойм, эми 100% деп айта албайбыз, себеп дегенде өзүңөр билесиңер, ар бир иштин мындай майнап чыгарып, демеле майын чыгарып иштегендей кылам десең деле, үй курам десең, небоскреб курам десең, өтө укмуш бир программаны иштетип чыгам десең деле, баары бир 100%га өтө эффективдүү иштеп жетиш деген өтө кыйын. Орусча айтканда ожидание реальность деп коет. Ооба. Ошондуктан мен ойлойм 80%га ортодон жогору биз ушул 20 жылдан бери жеттик ошого. Кудай буйрса биздин окуп кеткен балдар өтө мыкты компьютерди билишет бүгүнкү күндө, өзлөрү басып жүрүшөт көбүнчөсү. Бир-эки кыз такыр үйүнөн чыкчу эмес. Уялып таякчаны көтөрбөйм деп. Алар тубаса көрбөгөн ушул атайын мектепти бүткөн кыздар. Мен аябай таң калчумун. Мисалы мен 18 жашыман баштап көздү жоготком да. Болуптур, меники психологиялык бир мындай эме бар, барьер. А силер деген тубаса да, силер ошол чөйрөдө өстүңөр. Эмнеден уяласыңар десе, жок, биз уялабыз, тартынабыз дейчү. Мына бүгүнкү күндө ошондой балдарды биз ошол долбоорлор аркылуу окутуп, өтө чоң даражага жеткирдик. Бүгүнкү күндө биздин мен билген мына 2-3 кызыбыз тим эле таякчасын алып алып, шаардын ар кайсы точкасына бара алат. Эчтегенен коркушпайт. Мен ошону көрүп алып аябай сүйүнүп атам, биздин эмгегибиз текке кеткен жок деп. Андан тышкары көбүнчөсү укалоочу бөлүмдү бүтүшүп, сертификат, диплом алышып бүгүнкү күндө иштеп атышат. Аларга демек биз деле компьютерди үйрөтүп, алар экзамендерди жакшы тапшырганга бир өбөлгө түзүп бердик деп мындай ишенем дагы, аларды көрүп алып кадимкидей кубанам, сүйүнөм. Мыкты. Ошол сиз сертификат деп калдыңыздар. Жалпы сиздердин бүтүрүүчүлөрдү жумушка камсыздануу боюнча кандай иштерди алып барасыздар жана негизи эле түзмө-түз ошол компаниялар менен сүйлөшүү жолдору да барбы сиздер менен? Же негизи эле студенттер бүткөндөн кийин ошол сертификатты алып алып өздөрү издешеби? Көбүнчө чып-чына келгенде биз ар бирөөсүн колдон жетелеп, мына ушул жумушка кир деп өтө кыйын ал жумушту өткөрүш. Ошондуктан көбүнчөсүнө биз айтабыз, биз силерге билим бердик. Демек биз силерге кайырмак бердик. Ошол кайырмак менен силер өзүңөр аракет кылып, үйдө отура бербей, жалпоолооңорду тиги бир кайсы бир чемоданга салып коюп, чуркап, жумуш издеп, өзүңөр аракеттениңер керек дейбиз да. Себеп дегенде, эгерде биз аларды окутуп, чокутуп, баарын диплом, сертификат берип туруп, анан жумуш менен камсыз кылсак деле, жалпоо адам баласы эртең бүрсүн ал жумушту тыштайт. Биз анте берсек кечке, анда жанагы орусчасы иждивение деп коет го. Баягы даяр оокатка көнүп калган, бул өтө жаман нерсе. Адам баласы өзү да аракет кылыш керек да. Ошондуктан көбүнчөсүнө биз айтабыз, өзүңөр жумуш издегиле, биз көмөк көрсөтөбүз. Бирок кээ бир долбоорлордон биз ошол компаниялар менен байланышып, аларды жумуш орундары менен камсыз кылууга аракет кылабыз. Азыркы күндө мына быйыл жылдын башында жана 2020 жылдын аягында KFC деген ресторандар бар, сеть быстрого приготовления деген бар. Ошого биз сүйлөшүп, алардын жетекчилиги бизге макулдукка барып, кел биз жумушка силердики алалы деп биз бир жаңылбасам бир 20дай баланы кулак укпаган адамдарды жумушка киргиздик. Бирок бул эми кандай десем, неквалифицированный труд деп коет. Ошол пол жууйт, идиш аяк жууйт, жана ошондой. Бирок 18 000 сом маяна төлөшөт, социалдык төлөмдөрдү жүргүзүшөт. Демек буларды жанагындай эмгек книжкасын, китепчесин ачып, кадимкидей мыйзам түрүндө жумушка алынып, алар эртең бүрсү күнү пенсияга өзүнүн мындай акчаларын топтоп жатышат. Ошондой да мисалдар бар. Андан тышкары кээ бир центр жана поликлиника деп коебуз го. Азыр башкача кылып аталып калды. Үй бүлө коргоо центрлери болуп калыштыбы ошондой. Биз ошолорго сүйлөшүп, мен эсимде 2 же 3 баланы киргизгем. Бир Динара Жабуева деген кызыбызды киргизгем. Ал 2 жылдык медакадемиядагы факультетти бүтүп, диплом алган. Бирок жумушу жок, көпкө чейин жүрүп, аябай айласы кетип мага келген, жардам бериңиз. Сизге ишенбесем, ким менга жардам берет депчи. Мамлекет эчтеке жардам бере албай калды дегенден, мен ошондо Мамбет Мамакеевичке чалып, ушуну кызды жумушка эмет бериңиз, колуңуздан келет деп эле
өтө жөрүлүк менен кечке чалып атып, ал экинчи поликлиникага аны жумушка киргизген. Ага чоң терең ыраазычылык билдирем, аябай жакшы болупту иш кылды да. Андан тышкары Жаныбек Рустемов деген жигитибиз да бизде бүтүп кеткен. Аны да сүйлөшүп атып, мына чуркап атып, апасы да чуркап атып, ушу азыр бир поликлиникада укалоочу болуп көп жылдан бери алектенет. Мен эстеген мисалдар. А башкаларын деле көп эле кишилерди жумушка киргизгенге аракет көргөнбүз, ал натыйжасы бар, бүгүнкү күндө иштеп атышат. Көбүнчөсү сертификат алгандар жекече массажист болуп иштеп атышат. Бир жигитибиз бар, Евгений Нурматов. Аныкы кандай көбөй болчу? Көп балдарыбыз региондордо, айыл кыштакта жашагандар, мектепте бүтпөй калышат. Аттестаты жок. Аттестаты жок болсо, анда Кыргыз академиянын алкагында жана факультет бар да, массаж. Ошого албайт аларды. Такыр албайт. Себеп дегенде 11 класстын күбөлүгүн аттестатын алып келмейинче болбойт мыйзам боюнча. Ошондой балдарга мен азыр эсимде 10 чакты балага, аттестаты жок балага биз жол ачып бердик. Бишкектен, Оштон ушундай бир 10дон ашык бала кыздарды окуттук. Алар аябай бизге ыраазы болуп калды. Себеп дегенде аттестаты жок алар эч качан ал билимге ээ, кесипке ээ болмок эмес. Бүгүнкү күндө биз андай чек койбойбуз. Болду, мектепке барбай калдың. Бул анын күнөөсү эмес да, бул ата-энеси аны бербей койгон. Ошол өтө чоң көйгөй. Мен радио телевидениеден канча жолу кайрылам, өтө бапестеп, өтө айоо мамиле балдарга кылыштын кереги жок. Бул өтө коркунучтуу. Себеп дегенде, мына бүгүн баланы аяп, жаныңарда кармасаңар, эртең билимге ээ болбой калса, ал эмне кылат ал? Же жер шыпыр болбаса, же полжу болбаса, же айдоочу болуп таксиде иштей албаса, бул бала ачкадан өлөт. Ошондуктан ата-энебизге мен дайыма айтам, аябагыла. Мектеп мына Бишкекте бар, Ошто бар, алып баргыла. Жаманбы, жакшы окуйт алар, аякта жакшы адистер иштейт. Алар ушу уруп коет, сабап коет, анан тигиндей мындай деп эле ойлой беришет да балдарын аяп. Бул өтө чоң көйгөй. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда андай балдар аз эмес. Аттестаты жок, билими жок, 1-класстын босогосун аттабаган балдар бар. Биздин эфирибизге жана Маекке дагы биздин телегөрүүчүлөр да кошула алат. Жөн гана WhatsApp номерине 708 96 996 996 номерлерине сизге суроолорду узатышат. Азыркы учурда биздин эфирибиздин саатында жардамалык пауза, андан кийин биз биздин телегөрүүчүлөрдүн суроолорун Искендер агайга узатабыз. Бизден алыстабаңыздар. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Эфирибизди улантабыз. Эскерте кетейин, бүгүнкү биздин эфирибиздин темасы кайрымдуулук фонддор жана кайрымдуулук коомдук фонддор боюнча кетмекчи. Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коногу Искендер Султаналиев, Феномен коомдук фондунун башчысы, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын иштерин алып баруу боюнча кеңешинин мүчөсү. Дагы бир жолу чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Жана ошондой эле эфирибиздин биринчи блогунда интервью биздин телегөрүүчүлөрдөн дагы суроолор келип отурган учуру. Бере берсем, уруксат этсеңиз бере берейин. Жалпы эле ушул Феномен коомдук фондунан тышкары суроо экен. Сиздин өзүңүздүн инсандык мен орусча бериптир, андыктан кыргызча которгонго аракет кылайын. Буга чейинки алып барган иштериңиз боюнча жана өзүңүздүн адамдык сапаттарыңыз боюнча суроо бериптир. Чындыгында философиялык суроо окшойт, Ооба. Жооп берейин, орусчадан которгоодо кээде мааниси өзгөрүп калышы мүмкүн. Эми ушу маңызына карата мен жооп берейин. Өзүм таксиге отурганда кээ бир айдоочулар сурайт, кандай эмне болуп, көздү жоготтуңузбу, же тубаса көрбөйбүзбү депчи. Мен тубаса эмесмин. Кадимкидей 100% ден соолук менен төрөлгөм. Эч кандай майыптыгым жок болчу. Туура эмес дарылоонун кесепетинен бир доктордун 18 жашыман баштап көрүүсүнөн ажырай баштагам. Бара-бара такыр көрүү мүмкүнчүлүгүм нөлгө түшүп, азыркы күндө жарыкты да көрбөйм. Ооба, өтө оор болгон күндөр да болчу. Асынып өлүп калайын деген да күндөр бар болчу. Ал деле азыр эсимде, апам токтоп калган. Ошондон кийин мен өзүмө сөз бергем. Жок, мен башка адамдарга жардам беришим керек. Өзүмдү да ушундай өтө оор ситуациядан чыгарып, башка адамдарга жардам берип, билим берип, ушундай бир мыкты инсанга айлансам деген өзүнчө максат койгом. Бүгүнкү күндө мен ал максатка жеттим деп ойлойм, ишенем. Өтө өзүмдү бактылуу инсан катары сезем. Өзүмдү азыр мактай берсем туура эмес болуп калат го, анандай эл, тарых, баа коюш керек дейм да. Бирок эми сапаттарыман сурап атат, ушу кишиге жооп берейин.
Өзім үй бүлем бар, 3 балам бар, аялым бар, экөөбүз бирибиз бактылуу жашап атабыз. 3 баланы өстүрүп атабыз, 3 баланын ата-энесибиз. Өзім жоопкерчиликтүүмүн, пунктуалдуумун. Бүгүнкү мына студияга Адилет мен алдабасам, 2 саат эрте келдим. Жөн эле отура бербей, көп иштеримди коллегаларыма чалып, WhatsApp'тан бир 20-30 суроого жооп берип, ал убакытты мен мындай жөн эле коротпой, керек деп мындай тууралап колдондум. Бүгүнкү күндө өзүмдү өтө бактылуу адамдардан бири деп эсептейм. Мыкты. Жана ошондой эле сизден дагы бир суроо келиптир. Тереңирээк болгон окуя боюнча айтып берсеңиз дейт. Сиздин ден соолукка байланыштуу көздөн ажырадыңызбы, же кандайдыр бир окуя болду беле дейт. Эгер сизге мүмкүн болсо. Көрүү боюнча сурап атышат. Негизи бул 89-жылы окуя башталган, анда билесиңер Советтер Союзу маал болчу. Мени ата-энем жанагы профсоюздан алган жолдомо менен атайым бир пионер болчубуз анда. Пионер лагерине жиберишкен. Ошактан ойноп жүрүп, бир 2-3 бала менен дос болуп, алар менин кошунам болуп чыгышты. Көкжар кичи районунан чогуу жашап турбуз, бири-бирибизди таанып. Анан жанагы уктоо мөөнөтү келет го, тихий час деп койчу эле. Ошондо биз аябай уйкубуз келбей, эмтентекпиз анда. Эмне, мен 10 жаштамын эле анда. Анан территория деп койчу, ошол лагерден ошондон сырткары чыгып кеткенбиз да. Чыгып, ойноп, аякта бир чоң суу акчу. Тоодон келген суумузда. Ошактан ойноп, кичине суу кылып келгенбиз да. Шорты, көйнө эмебиз, футболкаларыбыз. Анан келип эметсек, акырын кирип кетели десек, бизди анда орусча пионер вожатый деп койчу, бизди жетектей турган байкебиз. Ал бизден улуу болчу, мүмкүн ошондо студент болчу, бизге аябай чоң байкеде көрүнчү. Билип калып, көрүп калып, силер туура эмес кылдыңар, бирдеме болсоңор чөгүп кетсеңер мен жооп бермекмин баш менен деп, бизди жанагындай 200 жолу орусча отуруп приседание деп коет. Ошондойду жана андан тышкары коронун баардыгын корпустун жанындагы шыпырып чыгасыңар деп буйрук берген. Ошол бизге өзүнчө мындай эме болду да. Анан ошону аткарабыз деп 200 жолу эметтик, анан шыпырдык. Шыпыргандан кийин эртеси күнү эле менин көздөрүм ооруп калды. Тилекке каршы көрсө, аякта мен өтө кылдаттык менен шыпырып, чала-ула кылмай деген андай жок болчу да. Апам ошону тарбиялаганда, апам өтө таза, үйдү таза кырман киши да. Анан өтө кылдатып менен шыпырганын кесепетинен го деп ойлоп калдым. Эрмен дегенде өсчү, анан ошо менен чаң аралашып, көзгө аллергия деген бир ооруну алып келди да. Көздөрүм өтө кызарып, тим эле кычышып, эртеси күнү ошентип калгандан баштап, тиги байкебиз пионер вожатый ар бир медпунктка күнүгө алып барчу. Бирок эмнегедир мени ушу Бишкекке жиберишкен жок да, анда Фрунзе шаар деп аталчу. Жибербей эле ошактан эле күнүгө алардын кичинекей медпунктунан элестетип бергиле, анан ошакта отурган медсестра, ал медайым, ал врач деле эмес, анан деле мындай өтө жогорку билимдери жок болуш керек. Жөн эле бир дарын куюп берген да, ал убакыт эле жардам берген. Анан 20 күн бүткөндөн кийин мен жолдомум. Үйгө баргандан кийин анан апам экөөбүз канча деген врачтарды кырдык. Алар айтышпады, сразу жибергенде биз ошондой айыктырмак экенбиз. А мунун эмес убакыты өтүп кетти, өмүр бою ошондой ооруга чалдыктың, эми ошо менен жүрүшүм керек депчи. Жыл сайын физио лечение алчумун. Андан кийин жанагы атайын көз ачтыра турган бир дарылар жазып берген, ошолорду күнүгө тамызчумун. Жай келгенде, жаз келгенде башталчу. Кышында жана күзүндө жок болчу. Именно жанагы өтө чаң болгондо, өтө жанагындай көк жашыл чөп чыгып, баары мындай бир жашылданып кеткен учурда кармачу да өтө. Вот ошентип жүрүп анан бир аябай мыкты доктор бар экен деди апам. Ошондо 5-чи поликлиникада иштечү, ал Мадина соода борбор бар го, ошонун бул жолунда болчу да. Азыр жок, аны алып салып 8-чи поликлиника куруп коюшту жаңы. Ошол Орлова деген врачка бардык, ал мени карады, өтө белгилүү окулист деп, өтө чоң ошондо кезекке туруп 1-2 саат күттүк го дейм. Анан кабылдамасына кирип, ал бизди карап, анан мага мындай деген да, жаңы бир жакшы дары чыкты, дексаметазон. Ошону тамызсаң, сен оруңду мен билдим. Карточкамды окуду да, менин айткан бүт эмелеримди укту. Симптоматиканы баарын изилдеди. Дексаметазон тамызсаң, 18 жашка чейин, мына жайында, жазында башталганда эле тамыза бер. 18ге чыкканда
сен қадың мына состав крови деп қойды. Ошол чоң кишинин эмесине өтүп кетет. Азы сеники баланыкы. Ошондо сен толугу менен ал аллергиядан айыгып каласың деди. Биз ишенип ошону тамызып отуруп, 3 жылдан кийин глаукома деген өтө оор оору мага келди. Себеп дегенде ал дексаметазон деген көздү татынакай кылганы менен, могу бүт ачышкан, пачышкан, кызарганын алганы менен көздөр кадимки татынакай болуп калган. Мен антип эле сүйүнүп тамызып жүрчүмүн да. Мектепте окуп жүргөндө өтө мага керек дароо болчу. Себеп дегенде мектептен көз кызарып барып калсаң, көп чоң класстагы балдар тийишчү токтотуп алып, сен эмне ичип алдыңбы, наша чегип алдыңбы, арак ичип алдыңбы, кана үйлөп койчу, тигинтип койчу деп, бул мага өтө психологиялык травма алып келчү да. Жайында кээде достор менен ушу чыкчым келчү эмес. Кечинде мындай көрүнбөй калганда чыкчым да, көздөрүм кызарыпчы. Вот ошондой абалдардан да өткөм. Анан ал түгүл, ал дооруну айыктырбай, ал доктор мага дагы экинчи ооруну кошуп берди. Ал болсо оору өтө оор экен. Бара-бара менин зрениямды мына көз көрүүнү жеп атып, операция, так, жарым жылдан кийин операция болдум, көз көрүү начарлана баштапчы. Аяктанды, ой, канча доктор, кана тукумуңда барбы, чоң апаң кандай көрөт, тайнең кандай көрөт, бару сонунда. Анын баарын көрүп алышып, анан өтө консолиум чогултуп атып врачтарды, анан диагноз коюшкан, юношеская глаукома деп сеники. Вот ошо менен жүрүп, жарым жылдан кийин операция болгондон кийин оң көзүм такыр эле көрбөй калган, 90%. Мамтип эле манжаны көрсөткөндө эле көрчүмүн да, 3-4 манжа. Сол көз 10% болчу. Ошо менен университетти бүттүм, юридикалык билим алдым, бакалавр. Андан кийин магистратураны бүттүм, 2 жылдык, аны магистр юридических наук деген кесипке болдум да. Бирок уже анда көз көрбөй калган, аны мени жетилип жүрүшкөн анда. Ошондой тилекке каршы. Бара-бара келген турбайбы ошондо караңгы, э? Ооба, бара-бара. Мени операция кылган докторум өтө жүрөгү ооруп, эмне үчүн баланы өтө кеч алып келдиңер? Баштап атканда алып келсеңер болмок экен. Дексаметазонду жазган врач бул врач эмес деди. Бул жалаңгыч. Бул кандай желмоуз, кандай менен жазып берген деди. Муну биз операциядан кийин 2 жумага эле жазып беребиз. Бул кантип 18 кечинчиликке жазып берди деп өтө жүрөгү ооруду. Өтө жакшы жазып берди. Ошондо жазып берген дарыны канча жыл колдондуңуз? Мен ошондо 3 жыл, 2 жылдай тамыздым, тынбай, жаз келер менен жайкысын. Күзүндө токтотуп койчумун. Ошондо 2 жыл, 3 жыл дедиңиз, э? Көзүңүз кызарып жүрдүңүз. Жок, ал дарыны тамызгандачы, кадимки менен сону болуп калчу да. Карабайсыңарбы? Кадимкидей. А жанагы мурунку мага жазып берген советский жанагы дарыларчы, алар жардам да берчү эмес андай. Ачышчу жанагы пипетка менен эметип алып, анан жана фольгасын сыйрып туруп эметесиңер го, жана ампицилин, пенициллин бар эмеспи, ошондой бутылкада болчу. А бул мындай азыркындай заманбап технологиялар жазылган дары болчу да, мындай крышкасын ачып коесуң, анан тамыза бересиң. Ошондой болчу да. Такыр эле караңгы. Ал билгизбейт экен да, ал кандай десем, мен аны билбейм, ал оорубайт деле, эчтеке болбойт. Бирок мени көзүмдөгү ичимдеги басым, көздүн басымында болуп турбайбы, жүрөктөгү мына бөйрөктүкү сыяктуучу. Аны мен чоңойтуп берип турмун да, тамызып. Ошол глаукома оорусун алып келет экен да. Ал билинбейт экен, оорубайт экен, эчтеке болбойт экен. Вот ошо менен мен билбей калдым анын келгенин. Толугу менен көрбөй калгандан кийин сиз жаңыча жашаганды үйрөндүңүз да. Ошол учурлар боюнча айтып берсеңиз. Ооба, аны мени операция кылган мына Мазаева Наталья Робертовна. Али күнгө чейин ал врачка ыраазымын. Ошол сактап калды. Ошон менен мен мына 10% сол көз, 1% оң көз менен мен юридикалык билимге ээ болдум, бүттүм. Өзүм басып жүрүп элечи. Ага чоң терең ыраазычылык билдирем. Анан ал айтты, Искендер, сен даяр болуп тур. Глаукома деген муну эч ким айыктырган эмес. Америкага барасыңбы, Россиянын жана Федоровдун клиникасына барасыңбы? Сен өзүң кеч келип калбадыңбы? Бул уже кандай десем, муну эч ким, муну айыктырган киши дейт. Анда бул Нобелевский премия алат деген да. Ошондуктан акырын кыргыз азиздер мына коому бар, ошого жазылып, акырын жана Брайль арифи менен үйрөнүшөт, сен жазганда акырындап үйрөнө бер деген сөздөрү дал эсимде. Ал аябай катуу жүрөккө тийген, ыйлагым аябай келген, бирок тилекке каршы эме даярданыш керек экен. Маалымат алгандан кийин мен акырындап мына 2001-жылы азиздер коомуна жазылдым, анын мүчөсү болдум. Аяктан Калп Бартабаш Мамбетакунов мурунку жетекчилигинен жумуш менен камсыз бергиле, мына юридикалык билимим бар деп сурангам, тилекке каршы жумуш жок деген. Ошондо ал өтө килейген, бүгүнкү күндө да өтө килейген уюм. 9600 мүчөсү бар.
кулак укпагандар бир 4,5 миңдей бул көзү азиз адамдар. Бирок жумуш жок деген, сен мына билимиң бар экен, юридикалык билим бар болуп, сен бир жардамчы жардамчы алып жумушка маянасын кичине берип, адвокат болуп иштесең болот деди да. Адвокат болуп иштесең болот. Мен азыр көп өлкөлөргө сапар менен барып жүрөм. Россияда, Америкада ошондор бар экен деген. Мен ошого багыт алайын дегем. Ошондуктан магистратураны бүтүп, бирок мындай адвокат болгум чын жүрөктөн мындай келген жок да. Мен ушу юридикалык студенттерге, юридикалык факультетте окуган сабак берсем деген кыялдан чыкмын ошого. Ошондуктан магистратураны бүттүм. Ал мага билим берүүгө жол ачып берди. Билим сабактарын эметкенге, мугалим болуп катар иштегенге. Бирок турмуштар кандай болот экен? 2006-жылы ушундай идея келди да. Ушунча бир өзүнчө бейөкмөт уюм ачып, фондду. Анан мага окшогон мектеп курактан кийин көз көрбөй алгандарды компьютер менен үйрөтсөмбү деп. Ошондой идея жаралган, мен аны ишке ашырдым. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, 120 баланы окуттук, баары ыраазы го деп ойлойм. Мыкты, чындыгында эле ишиңизге таазим. Бул өзгөчө жана мыкты инсандардын сапаты деп ойлойм. Андыктан жалпы эле биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында жаштар бар болушу мүмкүн. Ошондой эле азыркы учурда өзүн таба албай жүргөн, кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү бар адамдар да болушу мүмкүн. Андыктан сизге убакыт берелик, балким кеңештериңизди берип кетесиздер, же болбосо сиздин сайтка, сиздин мектепке, сиздин фондко кантип барып, кантип сизди таба алат, ошонун баарын айта кетсеңиз болот. Эгерде ким жардамга муктаж, кеңешке муктаж болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын арасынан болсо, мен дайыма биздин эшигибиз ачык. Биздин дарегибиз Бишкек шаары, 7 апрель көчөсү 2/19-3 деген кеңседе отурабыз. Бирок көбүнчө азыр пандемияга карата үйдөн деле иш алып бара берем. Себеп дегенде интернет аркылуу, Zoom конференцияларга чыгып, аяктан да билим алса болот, аяктан да билим берсе болот, аяктан деле кеңештер менен жардам берсе болот. Ошондуктан менин телефондордумду жазып алышсын: 0504 137 137 жана ошондой эле 0222 137 137. Биздин эшигибиз дайыма даяр, кайрылсаңар болот. Кеңеш тууралуу мен көп эле бул жалпысынан эле айта кетсем болот да. Кыскача жалпысынан. Себеп дегенде мүмкүнчүлүгү гана чектелген адамдар гана эмес. Мен баардык кыргызстандарга мындай арнайт элем да сөзүмдүчү. Көп эле кишилер менен алектенем, өзүм мына айдоочулар менен көп сүйлөшөм, таксиге отурам. Баары мындай тигиндей деп даттанышат да жашоогочу. Жашоо турмушка күнүгө даттанган адам эч качан өспөйт. Эң биринчи ийгиликке жетишем деген адам даттанбаш керек. Ал адатты четке кагып, тескерисинче өзүн өтө жогору инсан катары көрүш керек. Билим алыш керек. Азыр билим алуу өтө оңой болуп калды. YouTube'ду ачсаңар, ар түрдүү каналдар бар. Ар түрдүү. Мына ал түгүл тамак даярдагандан баштап финансылык сабаттуулукту алган каналдар көп. Аяктан көп нерсени алса болот. Ал түгүл компьютер менен иштеген мына азиздер деле россиялыктар салып атышат. Өтө көп подкаст деп коет, аудио сабактар деп коет. Ошо менен өссө болот, өзүн тарбияласа болот. Биринчи кезекте эч качан даттанбаш керек. Экинчи, билим алыш керек. Үчүнчү, ал билимди алгандан кийин аны колдоно билиш керек. Көп эле балдар мен билем 5-6 диплом чогултуп алып, анысы чаңдап үйдө жатат. Аны менен сурасаң, качан иштедиң эле бул багыт боюнча? 5 дипломдун эч багыты боюнча иштеген эмес. Андай адам өспөйт. Бир багыт тандап алып, ошонун майнамын чыгарып, майын чыгарып иштеш керек. Тажрыйба алыш керек. Тажрыйба алган киши чоңоет. Ошондуктан коркпогула. Көп эле жаштар мен билем коркот. Ой, мындай кылып койсом эмне болот? Уят болуп калам, бул жумуштан мени алып салса, же могу жумушту мен көтөрө албайм го. Коркпогула. Кадам алдыга тыштай бергиле. Биринчи кадам таштагандан кийин экинчиси өзү келет, үчүнчүсү өзү келет. Ошентип акырындап тажрыйба алуу өтө окумуштуу инсанга айланасыңар. Мен айтар элем, эч качан коркпой, корксоңор да аны жеңип туруп, кадам ташташ керек, ишти башташ керек. Көбүнчө адамдар мен билем, алар коркот, эч качан кадам таштабайт, эч качан мындай бир ийгиликке жетишпейт. Андай адамдар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын арасынан эмес, кадимкидей дени сак адамдардан да көрүп жүрөм. Ошондуктан ийгилик баарына каалап кетем. Ийгилик силердин колуңарда деп мен айтып кетмекчимин.
Искендер Муслимович, сизге чоң рахмат. Эң башкысы Феномен коомдук фондунун жана ошондой эле ал жактагы иштеп жаткан баардык сиздердин кесиптештериңизге, ал жакта алып барган мугалимдерге чоң рахмат. Жана эң башкысы сизге чоң рахмат. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Чындыгында эле Кыргызстанда эмес, бүткүл СНГ жана дүйнө жүзүндө дагы тараңыздар. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Сиздерди дагы кийинки эфирлерде күтөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетейин, бүгүн бизде конокто Искендер Султаналиев, Феномен коомдук фондунун башчысы, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын иштерин алып баруу боюнча кеңешинин мүчөсү. Биз болсо эфирибизди улантабыз, алдыда сюжеттер жана мыкты коноктор келмекчи. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Эфирибизди улантабыз жана жалпылай эле кетчү экинчи биздин интервьюбуздун блогу. Бүгүнкү биздин куттуу студиябызда мыкты инсандардын бири келип отурган учуру, андыктан убакытты чойбой тааныштыра кетейин. Аман Озубеков, Аманель кайрымдуулук фондунун төрагасы, жана ошондой эле Элина Озубекова, Аманель кайрымдуулук фондунун түзүүчүсү. Чоң рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу коноктор. Билебиз, график аябай оор, жумуш көп, негизи эле кайрымдуулук фондуна. Ошондуктан бүгүнкү эфирге келип, жакшынакай маалыматты берет деген ойдобуз. Жалпылай кетчү эле суроону берейин башында. Аманель коомдук жана кайрымдуулук фонду боюнча маалымат берип кетсеңер. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, Адилет, чоң рахмат. Биринчиден Аманель фондунун ачылышына көп болгон жок. Биз сентябрь айынан баштап иштеп баштадык. Бул жакта жөн гана ачылган фонддордун бири эмес, бардыгы билет, биздин Кыргызстанда миңдеген, жүздөгөн фонддор бар, алар бирок жөн эле иштебей эле турушкан. Биз болсо андай максатта эмес. Биздин максатыбыз бул коомго жана кыргыз элине чоң жардам берүү, ушу муктаж болгон адамдарга жардам берүүдөн жана биздин ой тилектерибиз, биздин максаттарыбыз ишке ашат деп толук ишенем. Анткени биз ушу 2-3 айдын арасында иштеген иштерибиздин жыйынтыктары да чыгып жатат жана биз талыкпастан күндөн күнгө жакшы ушу коомго салым кошобуз деген ой менен иштеп жүрөбүз. Мыкты, өзүңүз айткандай эле жаңы ачылган фонддордун бири экен, Ооба. Өзүңүз айта кеттиңиз, Кыргызстанда жалпысынан 1000ден жана 100дөн ашык фонддордун бири бар. Жалпы максатыңар эмнеде? Биздин биринчи максатыбыз бул көбүнчө жалгыз бой энелерге жардам берүү жана үй бүлөлүк зомбулук. Билесиздер, азыркы Кыргызстанда, Бишкекте жана региондордо болуп жаткан окуя аябай мындай жаман окуя болуп жаткандардын баарыбыз билебиз. Канча деген ар бир жумада көрөбүз го дейм да. Эркек сабап салыптыр, күйөөсү ушинтип өлтүрүп салыптыр деген окуялар да болуп жатат. Жана ушуну айтып кетпесем болбойт го дейм да. Биздин ушу фонддун ачылышына болгон себеп, эң биринчи себеп бул өзүбүздөн өткөн окуя десек болот да. Менин бир тууган эжем ушундай үй бүлөлүк зордук зомбулукту көргөн. Ошол убакта мен жалгыз бир тууган болуп, эркек болуп, эжемди куткардым десем да болот. Анткени ошол убакта ал окуяны резонанс кылып, ал окуяны биз токтотпогондо кандай болоорун ким билет да. Ошон үчүн биздин эң баштапкы миссия бул зордук зомбулукка кабылган жаш кыздарга жана аялдарга жардам берүү жана жалгыз бойлуу энелерге жардам берүү. Элина, өзүңүздүн дагы оюңузду айта кетсеңиз, жалпы Амандын ою менен жалпыбыз кошулабыз жана Амандын оюн билдик. Сиз түзүүчү катары кандай ойлойсуздар? Максаттарынын бири? Саламатсызбы, бул Аманель фондунун негиздөөчүсү мен болом. Албетте ошо фонддун түзүлгөн себеби, эң чоң бир себеби бул ошого үй бүлөлүк именно зордук зомбулукту кичине кыскартканга аракеттелип, ушундай бир айым аялдарга үмүт берели деп, анткени өз башыман өзү өткөн. Кайсы бир жылдары дагы мен ошентип кыйналып, зордук зомбулукту көрүп, үй бүлөдөн ошо менен ажырашкан болчумун. 2 кичинекей уул бала менен колумда калгам. Ал эмесе аны да көрүп, мен өз үмүтүмдү таштаган эмесмин. Анда деген ошо жакындарым, ошо албетте Аман менин өзү мени колдоп калып,
азыр ушул убакта жакшы позитивдүү жакшы нерсе менен улантып жашап келатам. Ошон үчүн мен да бир чоң бир салым болсо дагы аялдарды канча бир деңгээлде болсо дагы кичине болсо дагы жардам бергенге аракет кылабыз деп үмүт менен ушундай бир фонд уюштуруп ачып жана аялдарга жардам берип келе жатабыз. Мыкты. Эгер сиз каршылуу болсоңуз, ошол окуяга кайра кайрылсак, билебиз, жалпы эле 2019-жылы 2020 жылы пандемия убагында. Ооба, жалпы ошол сайттарда, информагентстволордо ошол окуя боюнча көп статьялар чыкты, көп роликтер түштү. Аман сиз интервьюларды берип жүрдүңүздөр. Бул чындыгына резонанс жанаткан окуя болду. Жалпыбызга каршылуу болсоңуз айтып берсеңиз. Бул деген пандемия именно күчөп жаткан убагында болгон. Бул 20-жылы. Ошол убакта мен 4 жыл бою үй бүлөлүк зомбулук менен жашап келгенмин. Эч кимге айткан эмесмин. Анткени түшүнөм, биздин Кыргызстанда кичине болсо дагы эл эмне дейт деген, бизде кичине болсо дагы ичибизде уже жаратылган нерсебиз бар экен, нутро деп коет. Ошентсе дагы мен жашап жүрөптүрмүн. Ал эмесе ошого бир дагы бир жакшы бир Кудайдын бир куткарып калган күнү болду дагы. Ошо 4-май күнү 20-жылы ошо во время пандемии ошо мен иним келип аман мени ошо зомбулуктан куткарып калгандан ошондон уланып жашап келатабыз. Бул кандайдыр бир чектен чыгып кеткен учур болгон экен да ошондо. Болгон, ооба болгон. Бирок көп жерден мен өзү аялзат деген өзү ушундай бир назик адам болот экен. Бул көп нерсени үй бүлө кармаш үчүн бул аялдын көп аракети болот экен. Ошондо мен үй бүлөнү кармайм деген аракет менен жашап келе бериптирмин да, чын айтканда. Ошон үчүн өзүмдү болсо дагы ден соолук жагынан өзүмдү аябаптырмын деген. Азыр болсо атабыз кетип калса балдарым эмне болот? Балдарым эмне болот? Анткени деген ал убакта 2 кичинекей уул балам бар болчу. Бирөөсү 9 айлык, кичүүсү улуусу болсо, ал только бир 2 жашта ушундай да болчу, 3 жашта болчу. Жалпы эле азыркы учурда жалгыз энелер көп эмеспи Кыргызстанда? Кээ бирлериники ошол ден соолукка байланыштуу же ушундай окуялардан кийин же болсо ажырашып кеткен учурлар көп. Анан чындыгында жалгыз энеге оор. Бирок сиз ошого карабастан башка адамдарга да жардам берем деген мотивацияңыз келиптир. Бул каяктан? Бул мен бул жерден эң түрткү болгон бул өзүнүн адамдын мен окуямда бул аманчык түрткү болуп калды на самом деле. Аман түрткү болуп, жакындардын түрткү болгонго ошолго келдик да. Анткени деген аялзат ушундай болгондо бул биринчиден ойлойт экен, мен балдарым эмне болуп калат, мен кантип жашайм, кантип балдарым багам деген мындай өзүңө ичиңе мындай переживание болот экен. Ошону жеңе билгени бул мотивация керек болот экен. Мотивация жана ошондо дагы өзүңө үмүт беришиң керек экен. Мына мен кыла алам, мен иштейм, баары жакшы болот, балдарым багылат. Мен кыла алам деген бир өзүмө бир аялзаттык стержень деген болот экен да. Мен ошол жермен мындай ички түрткү руханий диним ошого тартып кетти деп эсептейм да. Анткени эми бул болгон иш болду, эми дальше надо как надо жить. Ошон үчүн иштедим, талыкпай иштеш керек экен. Албетте аялзат деген үйдө отурбай, талыкпай иштеп, балдар багылат. Анткени азыр Кудайга шүгүр балдарым садикке барат, окуп жатышат, мен иштеп жатам. Бардыгы оюмдагыдай болуп калды. Ошон үчүн мен дагы болсо дагы бир Кыргызстанга болгон бир мамлекетибизге дагы бир салым болсун деп, анткени бул жашоодо аялзаттын ролу эң чоң деп эсептейм. Аялзаттын ролу эң чоң, ошон үчүн аялзаттарды коргоп, биримдиктүү, ынтымактуу болуп колдоп кетсек, аялзаттарда кичине бир мотивация болсо да мени көрүп, мисалы, бул Элина дагы ушундай кыйын жашоону өтүп, аны карабастан жакшы умтулуп, элдерге жардам берип атат деген менен дагы мен кичине болсо да бир пример болуп, бирок аялдарга дагы эме болсомбу деп эсептейм. Анткени азыркы убакка чейин мага аябай көптөгөн суроолор келет, директтен жазып калат, Инстаграмдан, Фейсбуктан. Элина же айым айтып коесуздар, кантип ушудан чыктыңыз? Мен ушундай кыйналып жатам дейт. Мен айтам, мотивация керек, окуңуз, үйрөнүңүз, адамдар менен катышыңыз.
деп ушундай болсо дагы бир салымды кошсом деп эметем. Үлгү катары, үлгү катары кичине. Мыкты. Жана биздин дагы маякке биздин телевизорчу дагы кошулат. Жөнүн гана WhatsApp номерин жазып койсо болот 708 996 996. Андыктан кийинки биздин экинчи блогубузда ошол суроолорду сизге узаталык. Азыркы учурда эфирибиздин саатында жарнамалык тыныгуу. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу салам. Салам, кечиресиздер. Чындыгында жума баарыбыз түшүнүп болушубуз керек. Иш күнүнөрдүн аяктаган учуру. Андыктан бүгүнкү биздин куттуу студиябызда мыкты инсандардын бири Аман Озубеков жана Элина Озубекова. Аман эл кайрымдуулук фондунун түзүүчүлөрү. Чоң рахмат да бир ирет. Аман, сизге суроом. Жалпы эле Кыргызстан боюнча көптөгөн кайрымдуулук фонддор бар. Алардын алып барган иши боюнча сиз анализ жүргүзүп, мониторинг жүргүздүңүз болуш керек. Кандай минустарды же болбосо плюстарды байкадыңыздар? Ошолорду кайталабаш үчүн өзүңүздүн фондда. Биринчиден биздин эң ушу Кыргызстанда болуп жаткан эң көйгөйлүү нерсе бул фонддорду адам анализ кылбай, сиз айткандай мониторинг кылбай эле оюна келет, фонд ачыш керек деп фонд ачып беришет экен дагы. Регистрация биздики чын айтканда оңой болот. Бирок фондду жабыш кыйын да. Жана фонддун отчет деген нерселери бар. Алардын баарын да бериш керек. Экинчиден бул ар бир фонддун мен жеке оюмда ар бир фонддун өзүнүн миссиясы болуш керек. Өзүнүн бир гана бир жолу, Да, бир жолу максатка жетүү бир жолу болуш керек дагынан кийин позициясы болуш керек дейм да. Ар бирөөнө жардам берем, бүт Кыргызстанга жардам берем, ар бир ким мага кайрылса ошонун баарына жардам берем деген ой бул канчалык өкүнүчтүү болбосо да бул нерсе болбойт. Ошондуктан биздин фонддун максаты айтып атпаймынбы, жана биздин жалгыз энелерге жана зордук зомбулукка кабылган аялдарга жана кыздарга деп. Ооба, бизге дагы көптөгөн мындай кайрылуулар болот. Ар бир тараптан, ар кандай адамдардан келет, бирок биз түшүнүп атабыз, биз канчалык аракет кылсаң дагы андай чоң ишти ишке ашырыш кыйын болот. Аны бирок жаңы ачкан фонддор ойлонбойт экен дагы, ачып берет экен. Болбой калса токтотуп коет экен да, отчетторунан бербей калат, же жаап да коюшпайт экен. Бул ошондон кийин мындай калкта ой пайда болот экен да, фонддор жөн эле ачылып жабылма нерсе депчи, фонддорго мындай ишенич дагы төмөндөй баштады азыркы убакта. Анткени фонддор көп, бирок кылган иштери аз да. Чынында азыр биз адамдардан сурайлы, кайсы фондду билесиң, кайсы фонд чындыгында элге жардам берип жүрөт десек, мындай кол менен эле санай турган эле цифра чыгат да. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бирок биздин өзүбүздүн пландарыбыз бар, биздин өзүбүздүн мындай жасай турган көптөгөн проекттерибиз да бар да. Азыркы убакта биз элдерге жардам берип жүрөбүз. Уже 3 айда биз кээ бир фонддор 1 жылда кылбаган нерселерди кылганга аракет кылып жүрөбүз да азыркы убакта. Жана биздин эң негизги орусча айтып кетсем, отличиябыз болгон бул нерсе адамдарга жөн эле реклама, пиар кылып өзүбүздү көрсөтөбүз деген ойдо эмеспиз да. Биз көптөгөн мындай амбициозный проекттерди айтсак болот. Ал проекттер азыркы убакта уже ишке ашырылып, жана донорлор менен, инвесторлор менен сүйлөшүү болуп жатат азыркы убактарда. Бул социалдык үй жана реабилитационный центр деп айтсам жаңылышпайм. Анткени биздики глобалдык глобалдык пландагы проекттерибиз бар да. Ошол жака биз азыр иштеп аракет кылып жүрөбүз. Өтөдө айткандай эле биздин да телекөрүүчүлөр биздин маекке кошула алат. Жөн гана WhatsApp номерин жазып койсо болот 708 996 996. Алардын бир суроосу бар экен. Орусча бериптир, бирок кыргызча которуп сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылайын. Жалпы эле кайрымдуулук фонддор Instagram баракчаларда жана YouTube'да өзлөрүнүн кылган иштерин тартып чыгарышат, ошол канчалык деңгээлде керек? Азыркы убакта эми никому не секрет, орусча айткандай. Азыркы убакта Instagram'да же башка соц тармактарда өзүңдү көрсөтүп, өзүңдү чыгарбасаң дагы бул минус болуп калышы мүмкүн деп ойлойм. Анткени азыр 21-кылым биз керек болсо бизнестерди онлайн кылып, бизнестерди соц тармактарда көтөрүп жүрөбүз да. Ошончо фонд деле ушундай сыяктуу.
Биз көбүрөөк адамдарга жардам бергибиз келсе, биз ушунчалык өзүбүздүн атыбызды да чыгарышыбыз керек. Биз ушунча адамдар бизди билиш керек. Канчалык көп адам бизди фонд жөнүндө билсе, ошончо бизге кайрылуулар көп болот жана бизге ылайыктуу кайрылуулар керек болот. Мындай бир гана биз адамдарды издебей, адамдар да бизди издеп келген үчүн бизге соц тармактарда чыгыш абдан керектүү нерсе да. Мен де ошол суроого кошула кетсем, анткени эмне керек, эң керектүү нерсеси анткени деген биз ошон аркылуу биз только биз гана жардам беребиз деген эмес, бул адамдарды чакыргандай үмүт менен кылып атабыз. Мисалы деген кээ бир ошо акыркы видеосу мисалы киргизген менен 13 000 адам көргөн менен ошо 13 000-дин көрүп адамдар ушундай фонд бар экен деп мага дагы кандай кайрылуулар ушундай болду и канча дагы адамдарга мен ушинтип дагы жардам берип келе жатабыз. Ошонткенде дагы адамдар бири-бирин көрүп дагы булар жардам берип туруп эмнеге мен жардам бере албайм деп они настроение не остается дегендей алар дагы ошо чакырыш менен эле ошондой биз социалдык тармактарга да киргизгенге аракет кылып атабыз. Анткени 21-кылым адам канчалык көрсө ошончо мен да жардам беришим керек деп да үмүтү менен жакшы ой менен дагы умтулуп жардам бергенге да умтулат деп ойлойбуз да биз. Башкача айтканда азыркы убакта бул биздин соц тармактарга киргизе турган публикацияларыбыз бул мактануу эмес. Эч кандай мактануу эмес, бул адамдарга үлгү болуу деген нерсе да. Жаңа өзүңөрдүн алып бараткан ишиңерди көрсөтүп, ушундай кылса болот деген сөз. Болот, сиздерде ошентип бизге окшоп да жардам берсеңиздер болот. Сиздерди биз да ушундай жакшы нерсеге чакырабыз деген жакшы ой менен ошентип чакырып жатабыз. Сиздер айтып калдыңыздар, кайрылуулар келет деп. Ошолордун кээ бир окуяларды жазып калышат да, мисалычы, менин оюмча. Ошолор боюнча айта кетсеңиздер, азыркы учурда кыргызстандыктарда жалпы жардам сурап жаткан инсандардын арасында кандай көйгөйлөр бар экен? Кандай көйгөйлөр? Мисалы биздин тармагыбыз, именно биз кайсыгы цель менен болуп аткан, бул көбүнчө ошондой жалгыз бой энелер суранат. Анткени мен өзүм жалгыз бой энемин. Мени билген эсебинен дагы ошондой Элинаны дагы көрүп, биз да үлгү болобуз. Сизге биз дагы ушинтип жардам берибиз келет, мен да ошондой умтулгум келет. Кантип ушинтип жалгыз бой эне болуп, кантип өзүңө туруктуу болсоң да деп ошондой жалгыз бой энелер көбүнчө ошондой жакшы мындай суроолор келет, который мага суроолор берген ошолор болот. Анан азыр көбүнчө ошондой жалгыз бой энелерден көп суроолор келет. Анан көбүнчө ошо рак боюнча суроолор келет да, анткени рак боюнча кандай жардам бере аласыздар, кантип сбор акча кылып же бизге сбор акча кылып бере аласыздарбы, мен менен ооруйт эле, ошондой сбор акча кылып бере аласыздарбы. Бирок бизде дагы ушунча аракетибизди жумшап жатабыз. Мындан да чоң глобалдуу жардам бергенге да биз аракет кылабыз, анткени астыда чоң жакшы масштабный глобальный проекттерибиз бар. Ошондо биз чоң мындай дары-дармектер менен там бөлөк страналарга алып барып операция кылганда ошондой аракеттерди өзүбүз жандайбыз деп отурабыз. Мен кошуп кетсем, азыркы убакта биздин өлкөбүздүн ичинде болуп аткан, экономикада болуп аткан, мындайча айтканда, положение биздин азыркы убактагы кыйналып жаткан жалгыз бойлуу энелерге аябай кыйын болуп жатат да, чынында эле. Биз канча деген кайрылуулар болуп жатат, биз канча деген үй бүлөлөргө барып жатабыз, жалгыз бойлуу. Жана алардын дагы кичинекей балдары бар, ал балдары караш керек, бирок жалгыз бой эне болгондо ал же иштей албайт, же балдарын карай албайт. Жана көбүнчөсүнүкү бул батирде жашашат да, мындай съемный деп койсо болот, съемный квартираларда жашашат. Ошондуктан азыркы убакта өлкөнүн тарабында мамлекеттин пособиялары жетпейт. 5 балаң болуу, 7 балаң болуу мамлекет жардам бере албайт да азыркы убакта. Экономикабыз биздики ушундай болуп турат да, тилекке каршы. Ошондуктан бизге ушунчалык мындай жүрөктү оорута турган, мындай илан келтире турган окуялар менен бизге кайрылышат. Ушундай 7 балам бар, 6 балам бар, өзүм иштебейм, бөйрөгүм ооруйт, же бутум баса албайт, же көзүм көрбөйт. Батирде жашайбыз, ал жака квартплатабызга акчабыз жок. Жана жада калса
кыш келатат, бизге кышка кийингенге акчабыз жок, жана кийимдерибиз да жок деген кайрылуулар болот. Ушу бизге азык-түлүк менен да жардам берип койгуңуздарчы деген кайрылуулар көп да. Бизге ушунчалык жүрөктү орто турган нерсе бул ушундай үй бүлөлөр бар. Ушундай энелер бар, өзүлөрү тамак жебей, балдарына тамак жетсин деп бизге кайрылгандар да бар да. Ошол нерсе мындай еще больше мотивация дает да, орусча айткандачы. Ушундай кайрылуулардан кийин мындай өзүңдү өзүң иштеш керек, жардам бериш керек деп аябай көп чуркаганга аракет кылат экенсиң да. Сиздер жаңы ачылдык деп атасыздар, командаңыздардагы кишилер боюнча айта кетсеңиздер, бул чакан эле команда болуш керек сиздерде. Чынында биз бул фонддун ачылышына мындай жөн эле ачабыз деп келген жокпуз. Буга чоң план менен келгенбиз, жана өзүбүздүн биз максаттарыбыз менен келген үчүн алдын ала түзүлгөн командабыз дагы бар. Биздин фонддо мындай медиага чыккан, элдер биле турган адамдар дагы бар да. Анын баарын акырын-акырынан киргизип жатабыз. Азыркы убакта көрсөңүздөр керек. Ычы Жан Сабыров деген да бар. Ал бала өзүңөр билесиңер, мурун эле адамдарга жардам берип, аракет кылып жүргөн бала да. Жана бизде бизнес тармагында иштеп жүргөн байкелерибиз бар, агаларыбыз. Алар дагы бизге гана жардам бериш эмес, ушу жалгыз бойлуу энелерге жана кыздарга, аялдарга мындай бизнес тармагында кеңеш айтууга жардам берип тургандар бар. Бизде юристтер бар. Юристтерден башка журналисттер да бар. Ар кайсы тараптагы адамдар биз бир команда топтодук да. Профессионалдуу адам. Анткени командаң жок болсо, эч качан кайсыл бир тармакта болбо, мындай жетише албайсың да. Канчалык командаң мындай күчтүү болсо, канчалык командаң жакшы болсо, ошондо гана биз ийгиликке жетебиз деген ой бар болчу. Башында эле. Ошон үчүн биздики командабыз чынында айтканда чоң эле. Жаңы ачылсак да биздин командабыз чоң эле. Жана профессионал кызыктырган кийинки суроо болот да, жалпы эле ушул кайрымдуулук фонддор ачылгандан кийин баары билет, ошо ачылды, кандай десек, жалпы аудиториясы пайда болду да. Анан чакырыктар түшө баштагандан кийин, жардамдар түшө баштагандан кийин, алардын ичинде 1000ден, болсо 10 000ден да ашуун каттар келет да сиздергечи. Алар менен тандап кантип иштейсиздер? Ошол мага кызык болуп атат. Ошончо жардам каттын ичинен сиздер бир баарына жардам бере албайбыз да, туурабы? Мындайча айтканда. Эгер азыркы учурда биздин өлкө жалпы бийлик жардам бере албай атса, экономиканы көтөрө албай атса, Кыргызстандын ичинде канчалаган үй бүлөлөр бар жардамга муктаж? Бизде кайрылууларды карай турган адамдар бар, биринчиден. Экинчиден бизде кайрылуу кылганда, мындайча айтканда, баарын карайбыз да. Кандай акыбал кандай экенин карайбыз. Жана биз сүйлөшкөн эле жардам керек сизге биз бара калабыз эмес да. Сизге кандай жардам керек? Сиздин азыркы убакта жашооңуз кандай болуп атат? Эмнеге муктаж болуп атасыз деп полный информацияны алып, андан кийин гана биз мындай өзүбүздүн критерияларга дал келсе, өзүбүздүн критерияларыбызга туш келсе, биз ошондо гана жардам беребиз да. Анткени биздин күчүбүз жетпей турган кайрылуулар да бар. Аларга тилекке каршы жардам бере албасак, биз жардам бере албайбыз да. Биз баарын эле мындайча айтканда үмүт берип, биз кайрылдыңбы жардам беребиз деген ойдон алыспыз. Биздин колубуз келишинче, биздин мындай критерийлерге дал келсе, ошол адамдарга жардам бергенге аракет кылып жатабыз да азыркы убакта. Жалпы эле ушул кайрымдуулук фонддордун эң башкы күчү бул демөөрчүлөр. Материалдык жактан сиздер камсыз болушуңуздар керек. Сиздердин азыркы учурда жаңы ачылып, жана жалпылай ушул адамдар, компаниялар пайда болдубу? Ушул колдоп сиздерге материалдык жактан жардам берем дегендер. Азыркы убакта бизде айтып кеткендей, бизнесмен алек болгон агаларыбыз бар. Жана ар кайсы тараптагы мындай ийгиликтүү адамдарыбыз бар. Мындайча айтканда донор десек болот да. Ал донорлар ар бир кайрылууга акча бөлүп бере алышат же башка нерсени бөлүп бере алышат. Мындай керектүү нерсе болсо, андай донорлор жок болсо, фонддун дагы иши жүрбөйт, чынында айтканда. Анткени эмнеге ушу мен фонд ачып элге жардам бергим келди? Анткени
менде тааныштарым бар. Менде мындайча айтканда, башкача сөз менен айтканда мүмкүнчүлүктөрүм бар да. Элге сөзүм жетет. Кээ бир адамдарда азыркы убакта мындай тааныштары жок, мүмкүнчүлүктөрү жок болгон үчүн өз-өздөрүнө жардам бере албай жүрүшөт да. Мен болсо ушул мукташ адамдын жана жардам бере ала турган адамдын ортосунда болгон бир көпүрө болгубуз келет да. Ошон үчүн биз ушундай фондду ачып жатабыз. Анткени мына бир гана мисал, ушу эжем менен болгон окуяда деле чынды айтканда бизде күндө канча мындай зордук зомбулукта кабыл алып жүргөн кыздар бар, аялдар бар. Азыркы убакта деле бирөөнү бирөө салып жатат да. Бирок эмне үчүн ушу эжемдин окуясы биздин окуя резонанс болду? Эмне үчүн биздин окуя мындай жакшы чечилди десем болот? Анткени Кудайга шүгүр, бизде мүмкүнчүлүктөр да бар, бизде адамдар дагы бар. Мындай биз билебиз да, кимге кайрылсак болот, кандай кадамдарды таштасак ийгилик алып келе турган. Ошол убакта пандемия болгон убакта, бул баарына кыйын болуп турган убакта, Баары үйдө отурду. Баары үйдө отурган ошол убактардан бир гана эжемде болгондо жок кандай окуячы. Андан башка дагы башка СМИ деле чыгып жүрдү. Ушундай сабалып кетти, тигинде мындай болду. Бирок ийгиликке жеткен жок ал окуяларчы. Анткени мүмкүнчүлүк жок ал адамдарда. Ошон үчүн биздин фонд мындай мукташ адамдарга көпүрө болуусу келет да. Ошол максат менен биз азыр иштеп жүрөбүз. Жалпылай кетчү суроо, ошол сиздердин максаттарыңыздардын бири жалпы ошол жалгыз бой энелерге жардам берүү жана зомбулукка каршы, зомбулукка кабылган кыз келиндерге, айымдарга жардам берүү экен. Сиздердин планда кандай чечимдер бар ушул көйгөйдү чечүү боюнча? Бизде азыркы убакта жакшы бир проекттер менен иштеп жатабыз. Ошо пошаговый баратабыз демекчимин. Ошо пошаговый баратканда бизде азыркы убакта жакшы бир проект, бул «Счастливая мама» деген жакын арада болот, Кудайым буйрса. Ошо «Счастливая мамада» биз мындай гана өмөктөш болуп жардам бергенден дагы, мисалы финансылык каражаттан жардам берсек дагы, материалдык жана продукты питаниялардан жардам бермек, адандан тышкары биз бир кичине болсо дагы биз ошолга психология жардам берели деп чечип атабыз. Психология жардам берип, жанакы бизнес тармак жагынан жардам беребиз деп, кантип бизнести өнүктүрүп жакшы иштеп кетсе да. Мен мисалы бир гана фонд менен алектенбейм, мен өзүмдө да кичине каражат болсо, мен бизнес тармагында да жүрөмүн негизи. Ошон үчүн аял затка дагы мен бизнес тармагынан дагы жардам бергенге аракет кылам. Андан эмесе дагы ошого психология, бизнес тармак, например, IT жакшы өнүгүп атат. Ал эмесе там таргетология жакшы өнүгүп атат. Ошо PR деген жакшы азыр 21-кылым, ошонун керектүү нерселерди IT технологиялары алыктандырып, ошо адамдарга үйрөтүп, кичине болсо да биздин жарымыбыз тийип, может быть, алар дагы бизден кийин дагы кайра жашоого, иштеп кеткенге да аракет кылганы. Башкаларга да жардам берип, ошо жумуш жагынан да жардам бергенге аракет кылабыз деп, ошо проект менен «Счастливая мама» деген азыр жакын арада болот. Ошондой, ошо менен алектенип кетебиз. Эжем айтып кеткендей эле, азыркы убакта зордук зомбулукка кабылган аялдар, кыздар, келиндер бир ою, мен ушу күйөөм менен ажырашып кетсем, балдар менен каяка барам же өзүм жалгыз эмне кыла алам деген ой болот экен да. Ушул убакта, ушундай тапта биз аларга мындай жардам берип, аларга мындай жолун ачып берүүгө аракеттенип жатабыз да. Мисалы, ал келин эмне кыларын билбесе, бизде бизнес консультант дагы бар. Бизде бизнес менен алектенген ага эжелерибиз бар. Аларга көрсөтүп алат да жолунчу. Эмне бизнес ачса болот, эмне менен иштеп кетсе болот, кайсыл курстарга барып, кайсыл профессияны тандаса болот деп, мындай очогун жандырып, аларга личность болууга жардам берүүгө биз көпүрө болуп жатабыз да. Мен айтып кетким келет, Азамат Атыкуров деген биздин байкебиз чыган агабыз бар. Ал өзү бизнес консультант жана ушу зордук зомбулукка каршы иштеп жүргөн адамдардын бири да. Кыргызстанда Азамат байкеге окшогон азаматтар көбөйсө, Кыргызстан өнүгүп,
өсө турган адам да. Ошондой эле мисалда Азамат байкенин мисалынан караганда ал зордук зомбулукка калган кыздарга, келиндерге барып, жана бизнес ачканга жардам берет. Не профессияны тандагың келет деп аларга курстарга жаздырып, эжем айтып кеткендей, СММ же кулинария болобу ошол тараптарга киргизип, ал ошол келиндин, ошол кыздын мындай жолун ачып берет да. Ошондой эле биздин максатыбыз. Ал адамдарга жолун ачып бергенге эле жардам берүү. Анткени адамга адам жөн эле жардам бере берсе, акча жагынан болобу, продукты жагынан болсо, адам көнүп калат экен. Анткенден көрө биз адамга жумуш камсыз кылып, адамга жолун ачып берип, мындай иштегенге жардам берсек, бул эң чоң жардам болот деп эсептейм. Экономика жагынан да эң жакшы турка болот да, на самом деле чынында. Анткени аялзат бир гана үйдө отуруп балдары багууда эмес, дагы дальше жашап, жумуш да куруп кеткенге биз аракет кылып беребиз. Сіздерге чоң рахмат. Алып барган жумушуңуздарга эң башкысы ийгиликтерди жана ачык эшиктерди каалайбыз. Алып барган ишиңер, жумушуңар айыптан оор, андыктан сиздерге күч жана күч. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге эскерте кетейин, бүгүнкү биздин конокторубуз Аман-эл кайрымдуулук фондунун түзүүчүлөрү Аман Өзүбеков жана Элина Өзүбекова болуп кетишти. Чоң рахмат, эң башкысы ден соолук. Биз болсо эфирибизди улантабыз. Акыркы жалпылай кетчү жакшынакай сюжеттердин бирин сиздерге тартуулайбыз. Андан кийин сиз менен кийинки жумага чейин коштошобуз. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Эфирибиздин аягында жалпылай кетчү биздин кеңештер жана ойлор. Жалпы бизге конокко келип кеткен инсандардын жардамы менен биз бүгүнкү эфирдин аягында бир нерсени түшүндүк. Эгер колуңдан келсе, баарына жардам бер жана эч качан колуңду түшүрбө. Эң башкысы оку жана оку. Сиздер менен мен Адилет Каиров болдум. Бул иш күнүн кечи теле долбоору ТВ1 KG телеканалы жума аяктады. 2 күн аралыгында бизде жакшынакай мыкты жаңылыктар жана мыкты окуялар күтөт деген ойдомун. Андыктан эс алуу күнүңүздөр жакшы маанайда улансын. Биз болсо ишибизди аяктадык. Көрүшкөнчө, урматтуу телекөрүүчүлөр.